29 марттан тарта өлкөнүн Ош жана Чүй облустары менен кошо Бишкек шаарында COVID-19 илдетине каршы эмдөө башталды. Коронавируска каршы вакцинаны алуучулардын арасында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев дагы бар. Бирок вакцина сайы учурунда медицина кызматкерлеринин колкабы жоктугу социалдык тармактын колдонуучулары арасында нааразы пикирлерди жаратты. Эмдөө иштери Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун номер 1 филиалында да башталды. Биринчи этапта вакцина тез жардам кызматында кызыл зонада иштеген. Оорулар менен түздөн-түз байланышта болгон медиктерге, ошондой эле мугалимдер менен укук коргоо органдарынын кызматкерлерине да сайылар айтылган. Барпы Абдираев Оштогу ооруканалардын биринде башкы дарыгер болуп эмгектенет. Ал бүгүн вакцинаны алгачкылардан болуп алуучулардын катарында. Эмдөөдөн өтүү менен ооруларды алдын аларын айтат. Башкаларды дагы кайдыгер карабоого чакырат. Бул COVID-19 оорусуна каршы вакцина алдык. Бул вакцинаны международный информация боюнча татыктуу вакцина деп эсептешет экен. Иммунитетте şu immunitet пайда болуп кийин оорубаш үчүн ушул вакцинаны алдык. Муну эгерде мүмкүнчүлүк болсо 18 жаштан жогору жак бардыгына вакцинация кылып, иммунитетин көтөрсө, биздин мамлекетте ковид менен ооругандар азаят болчу. Дарыгерлердин айтымында эмдөө иштери 2 этап менен жүргүзүлөт. Вакцина алган жаран 28 күндөн кийин кайра эмдөөдөн өтүүсө керек. Ага кошо эмдөөдөн өткөн жаран алсырап, температурасы 37 градустан ашса, анда вакцинанын таасир этип жаткандыгын билүүгө болот. Иммунитетти бекемдөө үчүн экинчи дозасы сайылат. Эми вакцина алгандан кийин кандай белгилер болушу мүмкүн? Өзү любой эле вакцинаны алганда адамдын дене табы 37ден кичине ашканда же болбосо алсыроо, ошо алган жерде мүмкүн болушунча суудан 3 күн суу тийгизбей туруш керек. Буга чейин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери вакцинаны сактоо үчүн кампалар даяр экендигин айтышкан. Эмдөө үчүн Оштогу номер 8 жана номер 10 үй-бүлөлүк медицина борборлорун даярдыктан өткөрүшкөн. Азыр бизге Ош шаарына 600 доза келди. Азыр бизге Ош шаарына 600 доза вакцина келди. Бул 10 күнгө жетет. Алгач медиктер эмдөөдөн өтүп жатат. Аларды болжол менен 10 күндөн ашуун убакытта эмдөөдөн өткөрөбүз. Андан соң мамлекеттик кызматта иштегендерди баштайбыз. Sinopharm коронавирус инфекциясына каршы Кытайда алгачкылардан болуп жактырылган вакцина. Буга чейин Кытай менен келишимдин негизинде 150 000 доза Sinopharm компаниясынын Verocell вакцинасы алынып келинген. Аталган вакцина менен 65 өлкөдөгү 12 миллиондон ашык киши эмделди. Эртөштүк Нурбек уулу, Адилбек Абдакимов, Ош Пирим жаңылыктары.